Канигут деген сөз өзі өлім кені дегенді түшүндүрөт. Биздин заманга чейинки 1-кылымдан 4-кылымга чейин дээрлик 5 кылым ушул кен Борбордук Азиядагы бул жагы Афганистанга чейинки бул кенден күмүш өндүрүлүп ташылып турганда бул кендин орто кылымдарда мааниси өтө күчтүү болгон, чоң болгон. Анткени орто кылымда күмүштөн акча жасалганда, орто кылымда өзүнчө мындайча айтканда ушул жер банк болгон. Бул кен үчүн бул жер аймактарда чоң согуштар болуп турган. Анан эң Кыргызстандын территориясында биз Баткен Кыргызстандан башталат дейбиз го. Өндүрүш аймагы дагы Кыргызстандан башталат. Ошого далил катары ушул кен эсептелинет. Ибн Синанын эмгегинде бул кен жөнүндө эскерип кеткен. Кенде акылдуулар акылын көмөт, байлар байлыгы менен көмөт, байлык менен кошо каргыштарын кошо көмөт деген да. Ошон үчүн бул кендин экинчи баягы сөзүн Ибн Синанын акылдуу киши болгонда экинчи философиялык мааниси тез байлыкка жетсең бул каргыш тиет саңа деген сөз да. Ошон үчүн пешене терминин жеткен байлык бул эң жакшы дөөлөт болот деген сөз. Ошонун анан бул кийинки мезгилде Кокон хандыгы мезгилинде эскерилет. Кокон хандыгы мезгилинде бул жерге дагы хандык тарабынан ар кандай баягы төңкөрүш үчүн ар кандай каршылыктарды көрсөткөн, ар кандай кылмыш иштерин жасаган кишилерди ушул жакка кенге жиберип турган. Кенди жергиликтүү эл барса келбес деп атаган дагы себеби ушунан. Азыркыдай МЧС жок, фотоаппарат жок, видеоаппарат жок болгондуктан илгери түшкөндө мунун ичине түшсөңүздөр көрөсүздөр лабиринт болгон. Айрым окумуштуулардын пикири боюнча бул 6 километрден 300 километрге чейин узундугу ушунча деп айтылат. Мындайча айтканда, эгерде туура жол кыла турган болсок, кендин узундугу Жалал Абад шаарына чейин жетип барат экенбиз да. Анан советтик Кокон хандыгынан кийин советтик доордо 1945-жылдан согуштан кийин ушул жерди өндүрүшкө келген. Бул жерде астына түшсөңүздөр илгери аксакал кишилер билет, бул жерде өкмөт башчысы бар экен. Айыл болгон, бул жерде селосу болгон, ушул кенди өндүргөн кишилер болгон. Бирок тилекке каршы өтө ушул техникасы күчтүү советтик өндүрүштүн куралдары менен дагы бул жерде кен өндүрө албай калган. Кийин суу чыгып кеткен деп айтылат. Анан бул жерде мааниси да болбой калган, күмүштүн башка кендер дагы башка заттардын дагы чыгып кетишинен улам ушундай бир кийинки маанилүүлүгү жоголуп, анан бул кен ушул бойдон калып калган. Бүгүнкү күн мына таштан өзү эле күмүш көрүнүп турат да. Көрүнүп турат жок. Ага келип сүйлөп берсеңиз, бул жерде таштын катмарында өтө эме көп да, күмүш көп. Кендин составы болот. Баягы эме шахталарга ошо көмүр шахт жана башка шахталар таштаган жибербейт. Бул өзүн өзү кынап кармап тура берет да бул таштар. Ошондо азырда күмүш алса болобу ошондо мындан, Азыр эми өндүрүш болсо алса болот. Бирок айтып атпайбыз, 1945-жылдан кийин бул жерге совет өкмөтү келген дагы ушуну өндүрүштү баштаган. Бирок баягы табигый суулар чыгып кеткендиктен бул жер өндүрүшкө жараксыз болгон. Өндүрүлбөй бул шахта иштебей калган. Ошондо орто кылымда бул жерден кадимкидей эле күмүш алган. Орто кылымда дээрлик 5 кылым бул жерден күмүш өндүрүлүп турган. Күмүштөн акча жасап, анан бүтүн Орто Азияга таркатып турган. Ошон үчүн Баткен Кыргызстан Баткенден башталат болгон да. Кыргызстан тургай Орто Азия Баткенден башталат болгон да. Баткен деп атпайбы, кери болуп атпайбы, кенге баткан жер да, Баткен деген сөзчү. Ошон үчүн жана шамалын кен деп коюшуп. Бо, 4 Мына биз аны таштар менен белгилеп койгонбуз, ошол жака киргиле дегенсиз. Бияк болбойт. Бул жагына болбойт. Эмне үчүн болбойт ага? Ылдыйга түшүп кетет. кетесиң таба албайсың. Бул жака басканга болот. Багытыңды таппайсың. Ылдыйга түшүп карап көрбөсүңбү? Ким келет дагы? Түшпөй турган жак. Бизда көбү алыстап кетпедикпи? Чектеп. Жок, нормально. Ага, ошондо канча чакырымга чейин барса болот? Канча километр? 6 километрден 300 километрге чейин болжолдургон. Жок, сиздер мисалы мындай азыркы учурда барганга мүмкүн болгон жер. Калганыга бизде акча. Кете берет. Биз ушундай
Кете берген да ушунда. Кандай? Мына тупик, уже бул дагы тупик. Бул жака кетет дагы. Бул тупик экен да бул жера. Бул жагы дагы тупик болуп калат экен. Мындай эме бар экен, Бул биринчи катмарда жана биз көрдүкпү сиз менен. Ылдыйга түшүп кеткен. Ал жакта да уже мындай эмелер, лабиринт сымал эмеси болгон. Азыр бул жактан да ылдыйга түшүп кеткен. Суу барбы? Суу чыккан. Суу чыккан үчүн өндүрүш токтоп калган да. Sadece şarkılarda da su besler var ya. Su çıkıp ketkenде токтоп калган. Бирок ай тупик болуп калды да бул жер, Көзүнөн да көрүнөт да. Атайын көз менен да күмүштүн эмеси. Мына менге мыналар карасаңар, мына күмүш өтө көп жерлер. Мына ушулар күмүш экен да ошондо. Күмүш жылдырап туруп бүт ушулар жанагы кире бериште. Балаларды басып шықса ақнеші. Қазір үйіліп тұрады, ма? Несен үйіледі? Үйіледі, қолдан үйіліп тұрады. Ала шығайын ба? Мендер қаракет алсын. Ола, қайдар. Қара кіші білем. Бирок бардык жерде эле жок экен, күмүш анча-мынча эле жерде экен. Анча-мынча жерде екен, Қайғыдан бізде көрісім бар екен. Күмүштү. Агай көрсөттү күмүштү. Мына күмүш Каерде бар экен дейт, көрсөтүп калыңыз эле күмүштү. Мурат түштүңбү? Феруза кана, Феруза. Кызачка менен? Ортада келет камылчыда. Бара да амыя. Жүрөз да. Могул жак не тупик бекен ошондо? Мына булар. Кандай экен, айтыңыздарчы, не тааныштыңыздарбы? Сонун мындай тарыхый жерлерге биринчи жолу келип атабыз. Мен да бірінші жолы келдім. Бизге өзгөчө таасир калтырганы мына табышмактуу үңкүр экендиги чынында өз көзүбүз менен көрдүк. Улам барган сайын 2-3 багыттагы жолдор чыгып атат. Биринчи жолу келип атасыздарбы? Ооба, чын эле мындай жолу келдім. адам апкар эткенде чын эле адашып кетемби депчи. Себеби биз баягы гидтердин маалыматын уктук да, барса келбес деген жер ушул жер болгон депчи. Мына үңкүрлөрдүн ар тарапка кеткен жолун көргөндөн кийин биз өз көзүбүз менен көрүп даана ишендик да. Бул чын эле адам апкарып анан баягы жолун таппай калышы мүмкүн экен да чыккандачы. Күмүштү көрдүңүздөрбү? Күмүштү азырынча байкай элекпиз, бирок үңкүрдүн ичи баягы жалтырап атканы Күмүштөн калып бул демек баягы таштардын өзгөчө экендиги болуп атат. Таасирлер укмуш. Ооба. Көрүп бүт элек деле укмуш болот. Ооба, ошондой болот. жердин астындагы күмүш шаар деп атасак болот. Орто кылымдарда бул жерде күмүш өндүрүлүп турган. Тарыхчылардын айтымында Кыргызстанда жада калса Орто Азияда эң алгачкылардан болуп өндүрүш мына ушул Баткенден, мына ушул Канигуттан башталган деп айтып жатат. Анткени мына ушул үңкүрдүн узундугу 600 чакырым беле? Канча деп аттı? 300 чакырымга чейин созулган ушундай үңкүр бар экен. Биз азыр канча чакырымга чейин бардык? Биз азыр 50 метрдей бар. 50 метрдей эле бардык, бирок коркунучтуу, табышмактуу. Айрым жерлерде күмүштү да көрдүк, айрым жерлерде сууну көрдүк дегендей. Бүтүндөй чукур менен уланганда тикка түшүп кетүүлөр менен карагалаңбы? Буга түшүп кайра чыгып аябай Шығасың. Азыркы жол кенде каза алып ташуучу жол. Кайра түшүп кетет. Анын астында суу чыгат деп ошондой айтышчу эле да, суу бар деп. Шунун баарын кол менен казып кирип кетишкен да эми. Казып кирип кеткен да, Кайга кирип, мынун астындабы? Кол менен казып кирген да. Агай, мына эмне мына турбабы? Бул эмне алып келген? Клинди сайып, булардан балким житмеден тартып көтөргөн бул реле орап туруп баягындайчы. Ошолор менен чыгарым ушундай баягы каражаттарды колдонуш. Керектери чыгачат.
техникалык неме анда чайымды түшүрүш керек эле. Неге демалбай болушу мүмкүн ба? Көз менен көргөн жакшы да. Ооба да көргөн менен Бул эмне? İştilgen. Иштетилген калдыктарбы? Bunda da kumuş var. Мына таштын жалтырап турганы кадимкидей билинет. Бул мурда бийик эле болсо керек да. Gördün mü? Nar jakta da tünel var. Мына сага. Gördün mü? Bu jakta da tüneller var. Көп экен да бул. Бул өзүнчө жака кетет да, ага киргенден сиздер. Yok, bu yerden köprüktü jasap duruyor öyle. Biz gözü bir kadar kirsin. Көпүрөк эмне бул жагы? Мына жер чукур бу бияк? Эмне? Niye çukurda diye. Astım bir şaptaga düşürdü. O yak özünçe jol. Gördün mü? Астынан, а? Bunağa paralelini. Мына сага. Параллельный жол экен. Bu yaktan көрсө болот мына. Шахта дейсиз бага эмне? Тоже күмүш чыгарганбы ушунда? Тоже күмүш чыгарган бар.